Урматтуу кыргызстандыктар, мына бүгүн дагы бир кызыктуу адам менен жолугушуп атабыз. Бүгүн биз Ысык Көл облусунун Балык шаарындагы 2-Көкмайрок калктуу конушунун Капкак участогунда турабыз. Мына белгилүү биздин агабыз Кыргыздын азыркы Мичурини деп айтсак болот. Ушу жалпы ушу бак боюнча, жалпы ушу өсүмдүктөр боюнча ушул жерден бир 10 гектардай жер алып, илгери 1990-жылдан кийин анан ушул какыраган чөлдү ушул бир өзүнчө бир бакка, көк майсанга айландырган Болгонбай Дүйчөбаев аксакал менен кеңешип мына бүт чарбасын көрүп чыктык. Өстүргөн өсүмдүктөрүн көрүп чыктык, бактарын көрүп чыктык, теректерин көрүп чыктык. Анан ушул жөнүндө ушул киши менен бир кишиге маек куралы деп чечтик. Кандай болду, кандай өстүрдүңүз, эмне үчүн бул жерди алдыңыз, ушул жөнүндө бир кыскача. Анан бул эмгек кылуунун сырлары кандай, канча жаштасыз, өзүңүз айтып койсоңуз. Эми урматтуу мекендештер, бул жер илгери какыраган таш эле, бирок ошого карабай баягы Сайып Сыдыров атканда 1991-жылы 3 гектар, андан кийин чоюп отуруп мына 14,5 гектар алганбыз. Ошонун ичинен 12 гектарды өздөштүрүп жалаң какыраган ташты бакка айландырдык. Ошо 30 жылдын ичинде 19 000 көчөт отургуздук. Анан быйыл Кудай буйруса дагы бир аракет кылып, дагы 1 гектарга 1250 даана Алтай чычырканагын отургузайын деп атам. Анан кызым ошо Жайкада иштейт, Айсулуу деген кызым 2014-жылы баштап. Ошо японецтер менен кошо иштеп, булар Кыргызстанга жакшынакай салым кошту. 3 областка Алтай чычырканагын лесхозго алып келип отургузуп берди. Азыркы күндө ошолор көбөйтүп элге таратып атат, элге, мекемеге. Себеп дегенде бул традиция боюнча алма, абрикос башкаларын отургуза бербей, дагы эң пайдалуу чычырканакты отургузуп атабыз. Бул өзү Алтайдан Атайын институт чыгарган 8 сорту, тикенексиз. Ушундай жакшынакай түшүм берет. Мисалы, биздин жапайы 100 граммда 50 штук болсо, бул 100 граммда 100 штук жаңысы 100 штукту түзөт. Анан 5 эсе салмагы боюнча чоңураак болот жапайга караганда. Ошон үчүн ар бир жаран ошо өзүнүн бакчасына Алтай чычырканагын кошуп койсо, бул дагы өзүнө пайда, анан элге да пайда алып келет. Анан Болгонбай кескен суроо. Ошол көчөттөрдү кайсы шаарлардан алып келип атасыз? Көчөттөрдү канчалаган көчөттөрдү? Ошо Жайкада иштеген кызым Барнаулдан алып берди. Ошол жакта Илим Изилдөө жакшынакай институт бар. Ошо тиги Южный регион, Сибирдин Южный региону боюнча алдыңкы келаткан Илим Изилдөө институту. Ошо көп жылдан бери кыйыштырып отуруп 8 сортун чыгарган. Ошо 8 сорттун баары бүгүнкү күндө 3 областка алып келип отургузулду. Азыр эми элге сатыкка коюп, ошону таратып атат лесхоздор. Талас облусу, Чүй облусу, Ысык Көл облусу. Ушу алып келген жаңы сорту өзгөчө абдан жакшы түшүм бергени бул Ысык Көл облусу көрсөттү. Бул 2-жылдан баштайт эле бере баштайт экен, бирок күчүнө 4-5, 6-жыл кирет экен. Эң жакшынакай бакса 20-дан 50 килограммга чейин берет. Эми ушу айтсаңыз, ушул 10 гектарга чукул жериңизде кайсы өсүмдүктөрдүн түрлөрү бар? Ушу 10 гектар жерге дегенде баягы татынакай эле көрүнөт көчөттөр. Абрикостун алып келсем 9 түрү түшүп калыптыр. Алманын 9 түрү. Азыркы мезгилде ошо Краснощёкий, Ташкентский, анан Королевскийди басым жасап, ошону өзүм кыйыштырып көбөйтүп атам. Алманы болсо 9 сорту түшүп калган экен. Азыр эми жакшысына, сапатына басым жасап
краснощекий превосходный крипсон анан золотой ранет менен Семиренко мына 4 сөрттүн жыл сайын кыйыштырып көбөйтүп атам. Көбөйтүп атасыз. Карагат өсүп атабы? Карагат. Карагатты болсо башталышын Ананьева лесхозунан алып келгем. Азыркы убакта менин бакчанын ичинде Ананьеванын сорту өсүп турат. Карагат кадимкиде көрдүк, Карагат. Малинаны болсо жаңы сортун алып келдим. Бу майдан баштап октябрга чейин гүлдөйт. Ошо сорттун андагы Ананьевадан алып келдим эле. Азыркы мезгилде менин бакчамда ошо жыл сайын аны көбөйтүп атам. Мына ушундай чичирканак боюнча таштуу жерге кандай өсөт чичирканак? Таштуу эми таштуу айтат экенде таштуу жерге өспөйт деген сыяктуучу. Таштуу жерге өскөнүн бу ташта өзүнүн касиети бар. Бу күнгөй меники азыр күнгөй тарапта турабыз. Бу таш күндүн нурунан ысыйт. Анан ушу ысыкты абрикос жакшы көрөт экен. Ана бу чирканакта жакшы көрөт экен. Анан мунун өзүнүн отурускан эрежеси саптын ортосу 4 метр, тиги отурускан шагы 2 метр. 4-2 деген схема менен отургуздук. Анан тиги ар бир отурускан баардыгын тазалап, кара топурактан берип, ошо беркинден тиги ташын баарын иргеп туруп, ошо болгон топуракты кара топурак менен аралаштырып, ошо дегенде ошондой жакшынакай кылып тиги жерди дайырлап коюш керек. Ошондон кийин анан тамыр алгандан кийин өзү анан суун издеп кете берет. Бирок эске салыш керек, 80% ымды кармап туруш керек. Жумасына сөзсүз бир жолу сугарып турам. Мына быйыл 2020-жылы 1 гектар өзөштүрүм эле 1250 даанасын отургузуп. 2022-жылы да 1 гектар. Анан быйыл да аракет кылып атам. Кудай буюрса ошо быйыл да 1 гектарга 1200 даанасын отургузайын деген планым бар. Анан бул суу маселеси кандай? Сугарганын кандай? Суу маселеси булак агып атат. Мына шаркырап аткан суу ушу биздин Капкак деген жайлоодон келип түшөт. Ал менин тиги чоң атамдын кыштоосунан түшөт, жайгыш. Ошого карап ушу жерди сууга карап кестирип алдым эле. Какырган таш мына ушинтип гүл бакчага айланды. Эми ошо бул эми естественный бул эми. Ооба. Ана муну эми шланг менен эмес, арык менен кылат экенсиз да? Арык менен анан эми жанагындай тамчылатмага өткөрөйүн деп турам. Тамчылатмага. Келечекте тамчылат баарын тең настроить этип койсом, күнүгө кетмен көтөрбөй, аны карап гана турам мындай көзөмөлдөп. Тиги секунд сайын тиги тамчы менен сугарылат келечекте. Ал эффективдүү болот, натыйжа. Ал эффективдүү дагы анан баягы ымды татынакай кармап турат. Анан мен баягы кеткен чыгымым дагы менин тиги күчүм дагы азайган турат да. Анан эми мындай өзүңүз мына канча жашка келип калдыңыз? Эми ушу жерди 91-жылы алдык элек. Өзүм балдарым, бир туугандарым менен баарыбыз ошо биргелешип ушу жерди өздөштүрүп, какырган ташты мына гүл бакчага айландык. Өзүм ошондо 40-тын кырында элем, азыр Кудайдын амири менен 74 жаштын даамын татып атам. Анан эми сиз жалгыз эмес, балдарыңызды да үйрөттүңүз ушул ишке? Ушул ишке бир туугандарым, балдардын баарын тең ошо кара жумушка бышырып, баарын тең үйрөттүм. Кандай отургузат, качан сугарыш керек, качан кыйыштырыш керек, качан бул тиги жанагынтип обрезка кылып турат. Ошонун баары тең балдар үйрөндү. Өзгөчө кичи уулум ушу бакка аябай жакын. Анан мен өзүм кесибим боюнча 2 дипломдун ээсимин. Военный специализм связист, гражданский болсо инженер-электрик. Анан өзүм хоббим болсо жалаң бак өстүрөм. Ушу бакка аябай жакын. Багбанчылык. Багбанчылык кылам. Анан өзүм баягы атам уста эле кол өнөрчүлүгүбүз да бар. Ушу боз үйдө жазайм. Сиз 9 бир тууган экенсиз, 9 бир туугандын 8 бир тууган эркектер бүт боз үй жашашат экен, Ошо эне табыздан 11 тууганбыз. 9 эркек, 1 кызбыз. Азыркы мезгилде 3 бул жашоодон өтүп кетти. 7 барбыз.
Ошонун баардыгы колуна. Ошо эркек балдардын баары тең кол өнөрчүлүккө баягы аталыш үйрөтүп кеткен, баарыбыз ошо боюзду жасай алабыз. Анан могу жерде бул теректерди ушунчалык 650 терек кыдыратып тиккен экенсиз да ушунчалык. Буну каны эмне үчүн мындай тигип калдыңыз? Эмнеге арнадыңыз? Бул теректи мен өзүм баягы Союз убагында Ленинградка окууга бардым эле 2 ай. Ошондо бизди жана экскурсовод айтты эле. Баягы чоң согуш бүткөндөн кийин бир да өсүмдүк, бир да тал калбаптыр. Баары тең баягы тиги Курчоодо калган айласыздан бүт баарын кыйып отун кылган экен. Анан ошондо ошо губернатор Ленинградтын баары тең кесипкөйлөрдүн баары тең чогултканда баары тең айткан экен. Терек тигелик, себеби биринчиден бат өсөт, экинчиден жанагы углекислый СО2-ны өзүнө тартып алып туруп, кычкылтекти. Анан таптаза кислородду чыгарып турат. Азыркы убакта Ленинградта басымдуулугу жалаң терек өсүп турат. Теректин ушундай касиети бар. Жанаңтып абаны тазалап, экинчиден шамалды токтоткон бир гана ошо тиги тал. А башка Кудайдын шамалында эч ким тоскоолдук кыла албайт. Бирок муну дагы кыйып анан дагы материал катары пайдаланып турасыңар да? Муну Кудай буюрса мына бир 10 жылда мына жакындап калды. Мына 7 жыл болуп калды, мына 10 жыл болуп калды. 16-жыл, эмки жыл 10 жыл болот. Мына азыр 15 метр болуп калды. Ошо 2015-жылы бир жакшынакай иним качып болуп калды эле. 2016-жылы ошого багыштап 650 терек отургуз койгом. Рахмат. Мына азыр асман тиреп турат. Шамалды дагы тосуп, анан абаны тазалап турат. Анан дагы бир аркы боюнчтон азыр эми көрүнбөй атат. Бир керемет нерсени көрдүк азыр. 2 терек тиккен экенсиз, ата энеңизге арнап. Ооба. Анан ошолор ийгиз болуп калыптыр. Кандай ошону айтсаңыз? 97-жылы апабыз качып болуп калды. Анан апама арнап 2 терек отургуз койгом, ал өзүнчө турат. Анан дагы башка жерге дагы бир-бирден терек отургуз койсом, алар эгиз болуп калды да. Анан баягы жакшынакай Куран түшүрүп жүргөн молдолор менен баарлашсам, алар айтып атат. Алар эми тиги жашоодо дагы чоң экен деп. Экөө эгиз болуп калат. Сиз менен биз көрүп сүрөткө түштүк. 2 терек эгиз болуп өсүптүр. Эгиз болуп калды. Түбү бир да, түбү. Ооба. Керемет да. Анда эмесе ушу менен биздин кыскача маекти бүтүрөлү. Сиздин дайыма ушу теректериңиздин баары эгиз болуп, жасаган иштериңиздин баары эгиздеп турсун. Бул багбанчылыгыңыз өнүп тура берсин. Сизде биздин карыя, 70-тен ашкан карыя 30 жылдан ашуун тынбай аракет кылып, мына ушулардын баарын ишке ашырган экенсиз. Бул аябай чоң нерсе. Ооба. Анан Турсунбай эке келсеңиз, мына бул Турсунбай экем ошол кезде айыл өкмөт болуп иштептирсиз. Ушул кишиге 40 жашта ушу өзүңүз бергенсизби жерди, кандай болгон ошону кыскача айтып берсеңиз? Ошол кезде Акаевдин убагы эле президент Акаев жер реформасын ишке ашыруу боюнча атайын указ болгон. Ал кезде биздин элдин баары азыркыдай жерге көп кызыга бербей, жер албай реформа начар эле да. Анан ошол кезде ачкачылык эле кыйын учурда болчу. Анан күндөрдүн биринде ошо отурсам, мен мурун кийин көрбөгөн, тааныбаган бир тармал чач, жааштай тегерегинде бир жигит келип жер сурап. Анан жакшы, эми биз жер алган киши таппай атабыз да деп. Анан мурун бир 3 гектар алган экен, бизден ошондо 7 гектар жер алганбыз, 7 гектар. А дегенде 3 гектар алдым, анда Союз тарайлык. Анан кийин ошондон 10 гектар болгон. Кийин дагы бул темир жол, кара машина жүргөн жолдун аркы бетинен да 3 гектар жерди өзүнчө алып, Порондун жардамы менен 3 гектар жерге канча өтүп эле? Тагылды, мына 7000 терек. 7000 терек өстүрүп, башка турпан тагыл, 200дөн ашык абрикос өсүп турат. Тынымы жок. Качан келсең ошо жумуш үстүнөн көрөсүң. Андан бөлөк кафе салып койду, кичинекей магазин ачып койду. Балдардын баарын окутуп атат экен. Кыскасы могу кагырага силер менен коктуну. Ооба. Азыр ушу мындай жерге эч ким деле кызыгып ийбейт, азыр деле. Эмгекти көп талап калат дегендейчи. Анын ошол жерде ушул тоодо капкактап коет, ушул участокто ошо баш жагынан өзүнчө ошо бир чоң кулак суу түшөт, жайгыш менен агып турат. Ошол сууну пайдаланып,
бир чети. Анан экинчиси ушул атасы, чоң аталарыны ушул жерде өткөн кишилер экен да. Ошол чоң аталардын арбагын сыйлап, өзү Кудай берген чүйдүн колуна. Чүйдө деген эми дыйканчылык аякка өнүккөн да билесиз. Аяктан иштесе болот эле, анан жок. Бирок ата-бабалардын жолун жолдоп, ошол атамдын чоң атамдын баскан турган жерлер ушулар эле деп, анан ошо 30 жылдан ашык таанышпыз. Ошол күндөн ошо күнгө чейин. Эми азыр бул болгонбай акебизди элдин баары ушу өрөөнүн баары сыйлап билет экен да. Билет бул иштин. Чоң багбан экендиги да. Сыймыктанат, билет баардыгы. Ал эле бул жумуштардан башка коомдук иштерге да абдан активдүү. Азыр бизде Кыргызстан пенсионер союзу деген бар. Ошонун мүчөсү, анан баласы региону боюнча зампредседатель. Анан бул өзү туулу чоңоюп өскөн номер 2 Көкмөнөк деген айылда айыл башы болуп дагы бир топ жакшы эмгектер жасап берди. Элдин баары сыйлайт, жакшы көрөт дегендей. Ошол анда болгонбай эке, сизге сиздин чарбаңызды көрдүк, багдарыңызды көрдүк. Дагы бул биринчи эле маек эмес. Дагы болот. Бир коомчулукка жалпы урматтуу кыргызстандыктар, мына бүгүн өзүңүз көрдүңүз беле, аябай ушунча кызыктуу, эмгекчил, талыбаган, ушунчалык бир баарыбызга өрнөк боло турган аксакал менен жолугуштук. Анын чарбасын, багбанчылыгын, бак өстүргөнүн көрдүк. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Анан дагы бир аз толуктай кетейин. Мына урматтуу ажообуз, урматтуу Садыр Жапаров чакырык жазып атат. Тиги жашыл мурас калтыргыла деп. Ооба. Анан кийин кичинекей жер болсо дагы, бир сотук болсо дагы ар бирибиз жанагындай бак отургузуп койсок, Кыргызстаныбыз өзүнчө бир бакчага айланат деген менин оюм бар. Мына тала, ушу ээн тала мына ушинтип бакка айланды. Анан президент дагы Бириккен Улуттар уюмунда Америкада сүйлөгөн сөзүндө дагы ушу жашылдандыралы, бактарды өстүрөлү, туурабы? Ушу атмосфера аябай булганып баратат деген Улуттар уюмунда сөз сүйлөгөн. Мына ошол президенттин сөзүн сиз жеринде аткарып атасыз да. Бул аябай чоң нерсе. Ишиңизге ийгилик каалайм. Баарыңыздарга жакшылык каалайм. Рахмат. Рахмат. Силерге да рахмат.